Садыр Жапаров уулунун кырсыктаганына байланыштуу үн катты. Кече 26 август күнү Садыр Жапаровдун туң уулу Дастан Садыр уулу жол кырсыгынан каза болгон. Бүгүн саясатчы баласы тууралуу биринчи жолу үн катты. Тиги бала атайлап жасабагандан кийин баары Кудайдан, кокустук болуптур. Арыз жазуу менен уулумду кайтарып ала албайбыз. Кудайдын буйругуна баш ээли, деп Садыр Жапаров билдиргенин анын жакындары айтып беришти. Жапаровдун тарапташы Мелис Аспеков социалдык тармактагы баракчасына Садыр Жапаров баласын сүзгөндөрдү сотко бербегиле, арыз жазбагыла, бул кырсык, аны каматкан менен пайда жок деди, деп жазды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Садыр Жапаровдун уулунун акыркы сапарга узатуу зыйнатына барышы бүгүн чечилерин билдирген. Дастан Садыр уулунун сөгү Ысык Көл облусунун Кең Суу айылында эртең 26 августта саат 11-де коюлат.